Zoom'da 45 эле мүнөттө ошондон кийин кайра башталат болуш керек. Так, кечиресиңер. Мен угуп жатасыздарбы? Угуп атабыз. Так, мен что-то заряд өчүп калыптыр, кечиресиң. Так, все, улантабыз, кичине бүгүн бизде мындай, кандай десем, вводный формат болуп, кичине мындай өзүбүз көнүп, зумга туруп алган иштегенде көнөбүз. Ар кандай формат. Анан буюрса дагы 5 күн тынымсыз мисалдар чыгарып иштейбиз. Так, эми кайра улантабыз. Бул бизге түшүнүктүү туурабы, кыскасы? Түшүнүктүү. Анан суроо болгон. Эмне үчүн x кошобуз 10, x кошобуз 7 а болот деп турабы бизде. Аны карайбыз. X кошобуз 10, x кошобуз 7. Ушундай форматта 95% г деп жооп берет. Эмне себептен? Потому что логикабыз туура эмес. Көпчүлүк ойлойт, эме, мен угуп жатасыңар туурабы? Угуп атабыз. Жакшыбы связь? Жакшы. Бул жакта көпчүлүк микстин x боюнча маалымат жок деп г жооп берет. Жок. Жооп качан г чыгат? Ар кандай жооп болгон. Эми карайбыз. Мисалы, x'тин ордуна мен 10 кошсом, 10 кошом 10 туурабы? Же 10 кошом 7 а болуп чыгат. 0 кошсом, 0 кошом 10, 0 кошом 7, бул жак жооз кайра а болуп чыгат. Туурабы? Даже мен минус 100 кошсом, минус 100 кошом 10, же минус 100 кошом 7, көрдүкпү? Минус 100 кошом 10 канча болот? Минус 90. Канча болот? 93 болот, туурабы? Минус 90, минус 93төн чоңураак. Жооз кандай? А. Көрдүкпү? Бизде дайыма, жооз дайыма кандай сан коебуз, дайыма а болуп чыгат. Ошол себептен жооз кандай бул жакта турасы? А. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Эми улантабыз. Так. Агай, ушул жерде бир суроо берсем болобу? Ооба. Мына жерде эми эки колонканы салыштырууда окшош мүчөлөрдү жоюштуруу ийүү деген жолдон колдонсок болот да, 2x жоюштуруп туруп 10 менен 7-нин өзүн салыштырып койсок дагы а колонкасы чыгат. Жооп. Ооба, сөзсүз түрдө тура. Ооба, тура. X кошобуз 10 туурабы, x кошобуз 7. Бул жакта биз жоюштуруу кылманы колдонобуз. X'ти жок кылабыз туурабы? Анда кандай болот? X'ти жок кылганда, так. X'ти жок кылганда бизде кандай болот? X'ти жок кылганда бизде 10 жана 7. 10 сөз түрүндө чоңураак болот, тура жообуз кандай? А болот. Бул бизге түшүнүп, көп балдарга түшүндүрбөйбүз. Эмне себептен? Бизде мындай болот. Себеби кандай десем, биз жоюштурганда плюс жана минус болгондо гана жоюштурсак болот. Туурабы, ушундай эреже бар. Мисалы 10 кемитебиз x туурабы? Там кандай десем, 17 жок кылсак болот. Бул жак минус x, бул жак минус x. Туурабы? Бул жак минус x. Карайбыз. Бул жак минус x, бул жак минус x болгондо эки тарап жок кылабыз. Туурабы? Жооз а болот. Бирок ушул мисалда көп исключение бар. Мисалы, биз 10 көбөйтөбүз x жана 7 көбөйтөбүз x, туурабы? Бул жакта аларды жоюштурсак болобу же болбойбу? Кандай ойлойсуңар? X'терди жок. Бул жакта жок болот. Минус кылган болбойт. Эмне себептен? Себеби көбөйтүү турат. Көбөйтүү турганда эки тарапты минус кылганга тыюу салынат. Бардык эле ошол методду бардык мисалда колдоно албайбыз да. Ооба, колдоно албайбыз, туурабы? Ограничение бар. Эки тарап окшош гана болсо. Ошол себептен мен балдарга көп ушундай ыкманы көрсөтпөйм. Бирок кааласа көрсөтсө болот. Ал не запрещено, просто аларга да кошумча айтабыз. Көбөйтүү болгондо жана бөлүү болгондо болбойт. Эмне үчүн көбөйтүү болгондо x'тер жок кылган болбойт? Мен 10 көбөйтөм 0 болсом, 7 көбөйтөм 0 болсо, туурабы, v чыгат. Бирок 10 көбөйтөбүз 1, 7 көбөйтөбүз 1, а чыгат. Видите, жооптор агына бул жак г болот. Бирок балдар ал тарапта эки тарапта минус кылып койсо, жок кылып койсо, жооз а болуп кетет, туурабы? Бирок а жок, бул жакта туура эмес. Туура жооп кандай? Г. Бул бизге баарыбызга түшүнүктүүбү? Ооба. Все, болду, улантабыз. Ооба, Эми бул презентацияны көрөлү. Бул жакта мен айткандай, башында математиканын эки түрү бар негизи. Дүйнө боюнча математиканын эки түрү бар. Мисалы, бизде экономика болгондо бизде коммунизм бар жана капитализм бар, туурабы? Мындай эки чоң дүйнө. Кытай, СССР, бизде баары коммунизм. Биз коммунизмде өсүп келгенбиз, коммунизмге келгенбиз.
Запад, Америка, Европа кошкондо аларда батыш форматта математика. Азыр мындай саясатка кирбей, эч кимди мындай жаман, жакшы дебейбиз. Просто подход башкача болгон. Экономикага подход башкача, и даже математикага подход башкача. Так, агай сүйлөйм десе, сиз Толон агай сүйлөйсүзбү? Сурооларыңызды. Ооба, менде бир суроо бар. Ооба. Жана x плюс 10, анан x плюс 7 деп атпайсыңарбы? Ооба. X плюс 10, анан x плюс 7 деп атпайсызбы? Ооба. Ошону биринчи түнт менен экинчи түнт менен кемтип койсок эле, айырмасы 10 болсо дайыма чоң болот да. Ошентип койсоң эмне болот? X плюс 10 минус x плюс 7 барабар 3. Значит, 3 всегда положительный. Оңсан. Ооба. Демек биринчи түнт менен чоң деп койсок болот да кыскача эле. Азырча x-ке Ооба, маани берип ооба. баштап атабыз. Ошентсе болот, бирок ошол методду үйрөтүп койсок, балдар бир эле тараптуу колдонуп калышат да. Ошону айта албай атат азырчы. Биз болсо мугалимбиз да ар тараптуу колдоно алабыз. Балдар ошону бардык мисалга колдоно берет да, бирок бардык мисалга ошол методду колдоно ала албайбыз. Ноуттун киши бул. Нет, Толон агай, мен сизди түшүндүм. Эжеклер рахмат, карайсыз. Мисалы бизде мен силерге азыр мындай жалпы форматты түшүнөт. Жалпы дайыма иштеген ыкма бул сандардын x-тин ордуна сан коюу. Туурабы? Бул ортон форматында эң керектүү нерсе. Бир ар кандай мисалдар болуп кетсе, ал жакта өзүнүн ыкмалары болот. Туурабы? Мисалы Толон агай айткан, жана бир башка бир эжек айткан, туурабы? X-ти жок кылсак болот. Ушул ыкмалар бар. Конечно, можно их применять. Бирок бизде бул жакта мен силерге азыр общий дайыма иштеген ыкманы айтып атам. Мисалы менде m-дин квадраты m-дин куб болсо, туурабы? Бул жакта бизде уж даража кеттик. Бирок даражада болсо да, бирок по-любому бул мисалда m-дин ордуна сандарды коюу ыкма иштейт. 0 квадрат койсом, 0 куб койсом, жооз v болот. 1 квадрат, 1 куб болсо жооз кандай? v болот, туурабы? Бирок 2 квадрат, 2 куб кылсак, жооз бул жакта уже b болуп кетет. Анан жалпысынан туура жооп кандай? g болот, көрдүкпү? То есть бул жакта даража болобу, тамыр болобу, тендеме болобу, любой тема болбосун, ушул ыкма дайыма иштейт. Сандардын ордуна x коюу. Бирок дайыма биз караштырдык сан мүмкүн да m мисалы бирден чоң болсо, m квадрат жана m куб. Мен бул жакка тоже коем, бирок балдарга айтыш керек. Бул жакта уже m-дин шарты бар. Биз калганда m-ди кое албайбыз. m бирден чоң болсо, 0 алсак болобу? Болбойт. 1 алсак болобу? Болбойт. Ушундай форматта. Анан карайбыз. Эмне алсак? 2 алабыз, 2 квадрат, 2 куб, дайыма 2 куб чоңураак, жооз кандай? b болот. Бул жакта жооз b. То есть дайыма ушундай ыкма менен түшүнсөк болот. Ооба. Терс санды койгондо. Терс сан койгон болбойт. Бизде m бирден чоңго. То есть бирден чоң. Бирден чоң менен шарт бар да, э? Шарт жок болгон учурда Шарт жок болгон учурда биз эки формат коебуз. Ооба. Нет, шарт, видите, эже шарт жок болгон учурда шарт жок болгон учурда г деп атпайбы жооп. Болбойт, ушуну айткан болбойт. Потому что биз айтып көрдүк го, x кошобуз 10, x кошобуз 7, туурабы эже? Бул жакта шарттар жок, бирок по-любому жооз а. То есть дайыма б чыкпайт. То есть дайыма биз эмне кылабыз? Бир логика менен түшүнөбүз, бир логика, ушул логика дайыма иштейт. Башка логика, башка акмалар силер ушул башка акмалар көрсөңөр, бул баары туура азаматсыңар. Мен аны каршы эмесмин ага. Просто мен силерге азыр жалпысынан түшүндүрүп жатам. Суроо берсем болобу? Ооба, дай суроо. Жана 2 колонканы тең квадратка көтөрүп жиберсек болобу? Кээ бир учурлардачы 2 колонканы тең квадратка көтөрөбүз деп айтабыз го, ошондой. Болот, ооба. Аны биз 2 колонканы тең бөлгөнгө болбойбу? Кандай? Бөлгөнгө болот. 2 колонканы тең бир санга бөлсөк болот, э? Бөлөт, демесек Жана болот. m куб m квадраттарда бөлүп жибергенге болбойт, э? Ой, жана 7x деп айттыңыз го, 10x 7x дегенде. X-терге бөлүп жиберсек иштебей калабы? Ал жакка жибериште иштебей калат. Мисалы бут m квадрат m куббу, биз эки тарапты m квадратка бөлсөк, туурабы? Бул болбойт анда. Бул тендем эмес. Бул бизде салыштыруу. Бул жакта биз ушундай көрсөтсөк, балдар туура эмес жок. Мисалы бул жакка m квадрат бөлөбүз m квадрат 1 болуп чыгат, туурабы? m куб бөлөбүз m квадрат m болуп чыгат. Жалпысынан бул жакта g болуп чыгат. Что мүмкүн m 1 болот, туурабы? 0 болот, там чыгат g. Бирок дайыма бул ушундай бөлүү иштебейт. То есть жалпысынан мындай бир эрежен сактанабыз, дайыма m ордуна белгисиз сандардын ордуна сандарды коюу. Бул дайыма 100% иштейт.
Болду. Давайте улантабыз. Мен эмне дегем, бизде математиканын эки түрү бар, туурабы? Батыш форматта жана биздин Союз абагынан келген формат. Эки тарап бирөө бир математика жакшы, башка математика жаман деген кеп жок. Ар бир математика жакшы. Биздин математикабыз, биз мектепте билген математика, өзү жогорку окуу жайда окуп келген математика, бул абдан академиялык, туурабы, мындай абдан математика высокого уровня, туурабы, деңгээли жогору деген математика. Батыш форматта алардын математикасы абдан мындай приземленный, кыйын тема жок. Ошол себептен биз парадокс, биз мектепте математиканы Союз абагынан келген математиканы беребиз, туурабы, башка форматта. А ортада балдар батыш математиканы алат. Ар кандай математиканы ошол себептен балдар ортен математикасын түшүнбөйт жана туура эмес чыгарат. Бирок биз аларды 5-класстан, 1-класстан баштап ортен математикасын бергенде, балдарга ортенин тести эч кандай мындай кыйын нерсе болбойт, абдан жөнөкөй нерсе болот. Бул түшүнүктүү. Эми карайбыз, айырмасы кандай? Математиканын айырмасы кандай? Мисалы, бизде 10 тарап, бизде бул биздин математикабыз, сол тарап западтын математикасы. Биздин математикабызда мисалдар кыйын, ар кандай тест контрольный болбосун, даже ЕГЭ, мисалы бизде тестте 60 суроо, туурабы, бирок ЕГЭнин математикасында 19 суроо, видите, 3 эсе азыраак. Бизде математика тест болсо да, бирок мисалдар кыйын болгон себебинен тестте мисалдардын саны аз. Ар бир мисалга жакшы эле убакыт берилет, 3-5 мүнөт, кыйын мисал болуп кетсе даже 15 мүнөт берилет. Тузак деген нерсе жок. Темалар бизде академиялык, туурабы, мындай FX, там производный, туунду ар кандай мындай логарифм, академиялык тема келет, жогорку окуу жайда берилген тема келет. Алгебра бизде программабызда алгебра бизде абдан жакшы көрөбүз. Алгебра бизде прям даже 5 жыл бою окутулат. Геометрияга дайыма далил керек, доказательство. Анан чыгарууубуз дайыма узун. Мисал, кичинекей мисал болсо тендемени, биз аны кандай бир баракка чыгарабыз, туурабы? Айткан баары туура элеби? Ушундай бизде? Туура. Бизде формат ушундай. Мен аны туура эмес деген жок. Муну ал негизи туура, бирок анын недостатогу бар. Кандай недостаток? Ушул математиканы көпчүлүк жакшы окугандар балдар түшүнөт. Туурабы? Мындай кыйын балдар, двоечник, троечниктер, математика аларга дайыма проблема. Ушул математика, ушундай математиканы балдар эмне кылат? Ушундай форматта математика түшүнүү абдан кыйын. Ушундай математиканы түшүнүш үчүн мындай прям башы математикте иштеш керек, чындап айтса. Поэтому бизде математика сабактарында көпчүлүк учурда 1 жана 2 парт иштейт. 1-2 партты түшүнөт. Башка балдар түшүнбөй эч нерсе мындай аларга абдан кыйын болот. Биз мугалимдер аны көрөбүз, аракет кылабыз, бир нерсе түшүндүрөбүз, тура, бирок по-любому түшүнбөйт. Эмне себептен? Потому что биздин темаларыбыз кандай академиялык, кыйын. Аны жөн мындай жөнөкөй сөз менен, жалпак тил менен түшүндүрүү практически невозможно. Мисал, производный, логарифмди мындай темалар кыйын. Ошол себептен бизде көпчүлүк даже 70% математиканы түшүнүшпөйт. Ортен форматтын математика кандай? Ал жакта анын математикасында мисалдар абдан оңой, кыйын эмес. Тестте мисалдардын саны көп. Алар жөнөкөй болгон себептен тестте мисалдардын саны көп. Берилген убакыт дайыма аз убакыт берилет. Тузак көп, тузакты дагы өтөбүз. Жашоо, бирок темалар жашоодо керектүү темалар. Мисал, биз 6-класста помните кандай мисалдар чыгарабыз? Мисалы, там Айбекте ушунча алма бар, 5-класста, туурабы? Ушунча алманы сатты, канча карыз болот, канча акча тапты, ушундай мисал берет. Жалпактын жашоодо керек тема болот. Жалпак жана жашоодо керектүү тема болот. Бирок 7-класстан баштап балдарда ушундай темалар жок болот. Дайыма уже алгебра тендеме башталат. Ал жакта эч кандай Айбек менен Петялар жок, туурабы? Бирок ортен форматында ушундай жашоодо керектүү темалар келет. Ушундай форматта темалар 11-класска чейин, мисалы, батыш тарапта окушат. Негизи менин оюмча ушул туура. Потому что математиканы балдар жашоодо колдонгонду билиш керек. Биз 7-6-класстан баштап берилген темалар, там квадраттык тендеме, дискриминант, туурабы, ар кандай теорема, доказательство. Давайте биз математика катары ал жашоодо керек эмес, туурабы.
Ал эмне үчүн керек? Балдардын баштагы логикасын жакшыртуу максатында туурабы? Бирок ал негизи теманын өзү жашоодо көп керек эмес. Жашоодо тангенс, синус, косинус жок. Теңдеме жок. Жашоодо эмне бар? Акча бар, туурабы? Ар кандай мындай чарчы квадраттарды чыгаруу бар. Ар кандай нерсени саноо бар, логика бар. Ушундай мисалдар бизде 7-класстан баштап жок. Бирок министрлик тарабынан азыр буюрса 3-2 жылда Сингапур математикасы келет. Ушул Сингапур математикасы абдан күчтүү форматта математика. Ушул как раз математикада бизде жашоодо керектүү темалар болот. Анан чыгаруу форматын тез жана кыска, ушунун ордон форматында чыгаруу дайыма тез болуш керек. Мен айткандай, бизде бир барак болсо, бир мисал максимум ушундай барактын 5тен 1 бөлүгүн алыш керек чыгаруусу. Кыска жол менен чыгарыш керек. Анан негизи жалпысынан толук башкача подход бизде колдонулат. Бул слайд боюнча суроо жокпу? Түшүнүктүү, рахмат. Түшүн жок. Мен эч кимди жамандаган жокмун. Биздин программа жакшап, бирок бизде ал жакта недостаток бар, туурабы? Эмне үчүн ушундай келген? Потому что бизде мурун Союз убагында вообще мындай жашообуз да башка болгон. Бизде заводдор иштеген, туурабы, инженер болгонбуз. Математиканы башка форматта берген. Ал туура эмес деген сөз жок, бул просто ал башкача. Ошол себептен айырмасын түшүнүктүү, туурабы? Эмне үчүн бизде ушундай проблема болуп жатат? Орто математикасы ушундай себептерден. Болду, эми улантабыз. Болду. Теория баарын түшүнүктүү, эми практика өтөбүз. Биз негизи скулкапта көп мындай теорияга көп башыбыз кирбейбиз. Сразу практикадан баштайбыз. Так, эми азыр бул мисалдарды биз карап чыгабыз. Биринчи бөлчөк мисалдан баштайбыз. Бул жакта бөлчөк мисалды кандай жол менен чыгарабыз? Кимде кандай ой бар? Бизде бөлүмгө алып келебиз. Эми бул жерде кичине сандан чоң санды кемитилип атат А колонкада, Б колонкада чоң сандан кичине сан кемитилип атат дегенде буруш бөлчөктөн дурус бөлчөккө кемитилип атат. Ооба, карайсыз. Ошондо Асы болот да. Ооба. Жок, жообуз Б'си болот, Б'си. Наоборот. Только Айгерим менен Меримежи сүйлөдү, туурабы? Так, Айгерим, Меримежи абдан азаматсыңар, карайсыз. Биринчиден, биз балдарга ушундай, давайте, ушундай бөлчөк мисалы биз кандай түшүндүрөбүз? Мисалы 5тен 3 болсо, минус 7ден суран звуктарды өчүп тургула. Так, 5тен 3 болсо, 7ден 2 болсо. Бул жакта биз кандай түшүндүрөбүз? Башка жол жок, туурабы? Биз гана бир менен жолун түшүндүрөбүз. Жалпы бөлүм 35. Бул жак 7 жазабыз, бул жак 5 жазабыз. 21 кемитебиз 10, канча болот? 35тен 11. Биз балдарга дайыма ушундай эле форматта түшүндүрөбүз. Бирок балдар ортого барганда ушундай акма менен чыгарса, такалып калат. Мисалы, бул мисалды караганда ушундай жол менен чыгаруу абдан кыйын болуп кетет. Мисалы, жалпы бөлүм 50 турабы? Бул жакка 5 жазабыз. Бул жакка 5 жазабыз. Бул жакка кандай? 10 жазабыз. 30дан канчаны кемитебиз? 100 кемитебиз, турабы? Бул жак 87, 14кө көбөйткөндө ал вообще кошмар, турабы? Абдан кыйын болуп кетет. Бул жакта ушундай ыкманы биз колдонбойбуз. Түшүнүктүүбү? Ти Айгерим айткан мисал кону. Бул жакта 10дон 6 бөлүмдөрдүн алымына бөлүп чыгарабызбы? Жок, бул жакта мындай 10дон 6 так, 10дон 6 кемитебиз 5тен кандай? 5тен 10. Анан 87ден 90 кемитебиз 14төн кандай? 13. Бул жакта логикабыз кандай? Бул жакта менде 6, 10 бул кичи сан бөлөбүз чоң сан, турабы? 10 бөлөбүз 5 бул чоң сан бөлөбүз кичи сан. 90 бөлөбүз 7. Бул чоң сан бөлөбүз кичи сан, бул жакта кичи сан бөлөбүз чоң сан. Кичи сан бөлөбүз чоң сан, бул 0 баланча болот. Эрежени мен балдарга математика сабактарында мындай башкача бир шпаргалка жаздырам. Карай, шпаргалка мындай. Биз чоң санды кичи санга бөлсөк, видите, мен чоң сан кичи санды мен А, Б'дан чоң деп түшүндүрбөйм, турабы? Мен просто чоң кружочек бул чоң сан, кичинекей кружок бул кичинекей сан.
Ушундай бөлүнгөндө жообуз бирден чоң сан болуп чыгат. Кичи санды чоң санга бөлсөк, наоборот, жообуз 0 баланча болуп чыгат. Эреже ушундай. Эми карайбыз. Получается 0 баланча кемитебиз 10 бөлөбүз 5 кандай болот? 2 болот, туурабы? 0 баланча кемитебиз 2 минус чыгат, туурабы бизде? Минус баланча чыгат. Бул жакта чоң сан 90 бөлөбүз 87 бул 1 баланча болот. Кемитебиз 13 бөлөбүз 14 0 баланча. Бул жак чоң сан минус кичи сан плюс сан болуп чыгат. Ошол себептен плюс жана минус туура жообуз кандай? Б болот. Бул кыскасы бизге түшүнүктүүбү? Түштүктүү. Экинчи шпаргалка мындай. Мындай шпаргалка. Чоң сандан биз кичи сан кемитсек, дайыма плюс сан чыгат. Кичи сандан чоң сан кемитсек, эмне чыгат? Минус болуп чыгат. Видите, ичине башкача подходдор, башкача жол менен түшүндүрөбүз, бирок ошол эле мисал келебиз. Математиканын эрежелерин бузган жокпуз, баары туура эле. Жообуз кандай? Б болуп чыгат. Башка, видите, бул жакта бизде бир да жолу арифметика колдонгон жокпуз. 87-ни 13-кө көбөйткөн жокпуз. Абдан мындай көргөндө сразу тез чыгып калат. Бул мисалды карайбыз. Y кошобуз 5 квадрат, кошобуз y минус 3 квадрат барабар 0. Ушундай квадратты көргөндө балдар мектептин программасынан эмнени эстейт? Мага эжеке айткан x квадрат, кошобуз 10x, кошобуз 25. Y минус 3 квадрат, y квадрат кемитебиз 6y, кошобуз 9. Туурабы? Ушуну кошкондо барабар 0 вообще эч кандай жыйынтыкка келбейбиз, эч кандай чыгарууга биз келбейбиз. Ошол себептен бул форматты биз кандай жол менен түшүндүрүшүбүз керек? Бул жакта түшүндүрүү толук башка формат. Карайбыз. Бизде x кошобуз 5 квадрат, кошобуз y минус 3 квадрат. Биз негизи өзүбүзгө суроо беребиз. Силерге суроо. Кандай сандардын суммасы 0 берет? Ким билет? Карама каршы. Карама каршы. Мисалы, минус 2 кошобуз 2 болсо барабар 0 берет. Дагы кандай формат? Ар бир кошулчу 0га барабар болсун. 0. Болду, Ар баарын бир биз кошулчу 0га болсун. Ооба, баарын билебиз. Анан силерге эскертүү. Сөзсүз түрүндө биз балдарга дайыма сандар менен түшүндүрөбүз. Мындай математикалык түрдө профессорго түшүндүргөндөй жазбайбыз. А 0дон чоң, Б 0дон аз, там А Бга барабар, туурабы? А кошобуз Б барабар 0 чыгат. Видите? Бул минус 2 менен 2нин жазуусу бул мындай илимий түрдө жазылган нерсе, туурабы? Бирок ушундай форматта жазганда балдар еще больше запутываются. Бул бизге кереги жок, туурабы? Жалпак тил менен айтабыз. Бундай жазуу кереги жок. Просто беребиз сразу мисал. Минус 2 кошобуз 2. Ушун любой бала түшүнөт. Даже я объясняю, мындай айтып коем. Балдар, бул минус 2 злой, туурабы? Бул злой, а бул добрый. Туурабы? Бул добрый. Добро и зло 0 болот. Ушундай жол менен түшүндүрөбүз. Бирок эми карайбыз, бул мисал карап чыгабыз. Бул жакта бизде квадрат жана квадрат кошкондо 0 чыгат, бирок квадрат эч качан злой болбойт, туурабы? Кандайдыр бир сан квадрат болсо, бул дайыма кандай? Дайыма добрый болуп чыгат. Көрдүкпү? Видите, мен ушундай ар кандай кызыктуу нерсе менен айтканда, добрый, злой, туурабы? Балдарга сразу кызыктырап, эжени что-то башкача айтып калыптыр, мен что-то эже башкача сүйлөп атат, давайте угуп коем дейт, туурабы? Ушундай форматта балдар кызыктуу болот. Мен ошол эле математиканын эрежесин түшүндүрүп жатам, бирок кандай жол менен? Кызыктуу жол менен, туурабы? Кичинекей, прям представьте, что силердин 11-класстагы балдар, булар 5 жаштагы, 4 жаштагы кичинекей жан мектепке келген балдар. Ушундай эле балдар. Эми добрый болсо, бул жакта злой сандар болбойт. Ошол себептен бул биринчи ыкма туура келбейт. Только 2 бул келет. 0 менен 0 кошкондо 0 чыгат. Ошол себептен бул 0 болуш керек. Бул да 0 болуш керек. Эми кайра мен билем, что менин партам аягында двоечниктер отурат, туурабы? Двоечниктер мени түшүнбөйт. Аны айтам: "Эй, Айбек, ук мен" дейм. Плюс 5 Айбек добрыйбы же злойбу? Ким билет, добрыйбы бул, злойбу? Добрый. Добрый. Анда x бул кандай болуш керек? Минус болуш керек. Злой минус 5, тура? Минус 5 бул злой. Минус 3 бул добрыйбы же злойбу? Злой. Злой. Анда y кандай болуш керек?
Добрый Добрый. үч бирок болушу. Добрый 3. Добрый 3 турабы. Ана минус 5 кошобуз 3 канча болот? Минус 2 болот. Жалпы жоозганда. Видите, менде бир да жолу чыгарган жокмун. Кашаны ачкан жокмун. Мындай эле жол менен түшүндүрөбүз. Бул бизге түшүнүктүү турабы. Хорошо. Эми силерге кошумча мисалдар. Так. Саткан жолу карап коюңузчу. Да, жарым саат бар экен, жакшы. Так, силерге 25 кошумча мисалдар. Рахмат. 25 же 5.05. 5.05 болду. 20 25 минут калды дагы. Да, 25 минут бар дедиз. Хорошо. Так, давайте мисал чыгарабыз. Мисалы. Так, 111 бөлөбүз 114 минус 1. 115 бөлөбүз 112 минус 1. Бул мисал Тигинден чыгарабыз. нөл чыкпай калбады, кечиресиз. Кандай? Нөл чыкпай калбады. Мисалы үчүн Чыкпай биринчисинде минус 5'ti койсок, 3'tü койсок макул. А экинчисине 5'ti койдук, 3'tü койдук. Жок, бул жакта x жана y экөө ар кандай? Экөө Ошо ар кандай? жообунда ошол эле минус 5 3'тü эле коебузбу? Бул жакта, видите, бул жакта мен сизди түшүнбөй карайсыз. Мисалы бизде мындай болгондо, же x кошобуз 5 турабы, квадрат. Кошобуз x минус 3 квадрат болсо, барабар 0 турабы. Ушундай тендеменин чыгаруусу жок. Потому что бир учурда биз эки тарапка бир сан коебуз. Мисалы x'ти минус 5 алсак турабы, минус 5 кошобуз 5 квадрат 0 болот турабы. Бирок бул жака минус 5 алганда 0 чыкпайт. Эмеси Бирок- жок. Чыгарылышы жок деп айттык, Ошондой болуш керек да. Бирок жок. Бул жакта бизде же x менен x эмес, x эмес, x, а бул жакта y жазып турат. Эки ар кандай стандарт. Мен x'ти минус 5 алам, бирок y 3 деп алам. Это можно, да, ар кандай алсак. Тушуну, бирок Бирок экөөнү койгондо нөлгө барабар болбой калат да. жок. Эгер x болот да. болсо, Болот да. Нолго барабар эмес, салыштыруу болуп атпайбы? 4 менен салыштырып атпайбызбы? Анан минус 5 плюс 3 минус 2 чыгып 4 чоң болуп атпайбы? Жок, карайсыз. Биз просто чыгарууну каратабыз. Чыгарууну x минус 5 алсак, минус 5 кошсоңуз 5 0 чыгат. Бул жак 0 чыгат, 0 болду. Тендеме иштейт тура. Ошол тендеме иштеген бизге жетиштүү. Бул туура экен. Анда x менен минус 5 болсо минус 5 коем, y болсо 3 болсо 3 коем тура. Ушундай формат. Болду. кошкондо нөл чыкпайт атпайбы? Жок, бизге Салыштыруу. жок, азыр эме ушпагылай. Так, бизде мындай карайбыз. 0 чыккан эже бул шарт эмес бул жакта. Бизде тендеме 0 чыгыш керек. Çünkü misal x koşum 5 barabar 7 turabı. X'ti tam 2 men salıştırıp turabı. Tam 2 plus x 2 men salıştırabız. Bu жакта кандай? Bu жакта менде x менде жообуз 2 турабы. Ана бул жака 2 коюп чыгабыз. 2 кошобуз 2 канча болот? 4 болот. Жообуз кандай? A болот. То что бул жак 7 чыгуу, бул жак шарт эмес эже. Түшүндүңбү? Бул жак 7 чыгыш керек. А бул просто салыштыруу. Кыскасы ушундай. Так. Эми кошсана болот. Бул түшүнүктүү. Улантабыз. Так, эми буну чыгарабыз. Бул жак жообуз кандай? Бурдун жообу. Мында биринчиде алымын бөлүнүп бүтүн болуп атат. Сан экинчиси оң сан чыгат. Экинчисине оң сан. Б варианты. Бул жерде дуруш бөлчөктөн бирди кемиткен, анан буруш бөлчөктөн бирди кемиткен деген бир режимде иштеген оңой го дейм. Хорошо. Карай, бул жакта негизи биз 111ден 114тү кемитсек турабы, биз кандай кемитишибиз керек? Бул жак 114төн 114 турабы. Кемитебиз. Минус 3. Бирок бул чыгаруу бизге керек жок. Так, бул жакта так, мен угуп тургулачы, пожалуйста. Так, так, бул жакта кичи сан бөлөбүз чоң санбы? Бул 0 баланча минус 1 турабы. Минус чыгат. Бул жак чоң сан бөлөбүз кичи сан 1 баланча минус 1. Бул 0 баланча болуп, по-любому плюс чыгат турабы. Бизде жообуз кандай? Б. Так, Жумабу эже угатам сизди. Жумабу эже кол көтөрүп атат. Оң жактагы колонка чоң болот да. Ооба, туура. Хорошо.
Все, рахмат. Так, улантабыз. Эми давайте бул мисал карайбыз. X кошобуз 2 квадрат кошобуз y минус 3 куб барабар 0. X кошобуз y бир менен салыштырабыз. Ушуну чыгарып көрөбүз давайте. Минус 2, 3, минус 2, 3. Барабар болот экен. В варианты болот, барабар. Барабар болот экен. Барабар. Жок. Бар. Жок. Ооба, добрый. Биринчисинде злойго Ой, добрыйды бир Добрый. чыгат, бир менен бир барабар. Ким эмнен бул жакта тузак бар. Ким тузакты көрүп атат? кубту көрүп атабыз. Ооба. Сандын кубу. Так. Куб менен квадрат болот. Квадрат болгондо туура болмок. Сиздер айткан, бирок бул жерде куб экен. Болуп атат ошондо Нөл минус. кубу бар 0 да. Болсо деле баары бир добрый менен злойдука келгенде миллион куб болобу, миллион миңинчи даража болобу, баары бир 0 да. Y минус 3. То есть добрыйдан злойду алып атабыз, баары 0. Ал миңинчи даражада 0. Бизде болуш керек, бири-бирине барабар болуш керек экен. X плюс Бир Көрөлү. Все, кечесине өчүп коюмуз, кечесине. Так, карайбыз. Бул жакта туура добрый злой. То есть 0 плюс 0 иштейт, туурабы? 0 кошобуз 0 барабар 0 иштейт. Анда бизде x'ибиз минус 2 болот, y'ибиз канча 3 болот. Бирок бизде бул жакта куб турат. А куб алгандай. Ал добрый да болушу мүмкүн, жана злой да болушу мүмкүн. Видите, эки формат бар. Ошол себептен добрый жана злой болсо, бизде да карама каршы сандар иштейт. Мисалы кандай көрөт? Бул жакта биз кандай сандарды көрөбүз? Менде бул жакта мисалы 5 алсам болобу? 5 кошом минус 5. Ушундай форматта алганга болбойт. Эмне үчүн ушуну алганга болбойт? Звуктарын кошуп койдум. Ким түшүнөт? Эмне үчүн минус 5 менен минус 5ти алсак болбойт? Эч кандай санын квадраты. X менен Y бирдей сандар эмес да. X, Y эки түрдүү болуп атат. Ал таксам бул. Жок, бул жакта биз 5 жана минус 5 алсак болот, что эч кандай санын квадраты да кубу да 5 чыкпайт. 4 плюс 4 минус 4 алсак болобу? Болбойт. Болбойт, сандын кубу болбойт. 4-түн квадраты плюс чыгат, 2-нин квадраты. Бирок эч кандай сандын кубу минус 4 чыкпайт, туурабы? Сразу анда 3 алсак, 8 алсак болот. Бул тарап 8. Ой, 8 эмес. 8 жарабайт. Эме. 6, 25, 64 алыш керек экен. 64. Ооба, давайте 64 жана минус 64 алабыз, туурабы? 64 болуш үчүн бул жагыбыз кандай? Бул жагыбыз бизде 8 квадрат болуш 8, керек. 6 болуш керек. А бул жак минус 4 куб болуш керек. 8 болуш үчүн x'ибиз канча барабар? X'ибиз бизде 6 болот. Минус 4 болуш үчүн y'ибиз Минус 1. минус 1 болот. Туурабы бизде? Сонун болду. Эми карайбыз. Получается, бизде менде минус 2 добрый злой эреже боюнча 1 чыгат, жооз v болот. Бирок бул тарабыбыз 6 болсо, анда тиги тарабыбыз минус 1 болсо, канча? 5 чыгат, туурабы? Жооз a чыгат. И жалпы туура жообуз кандай? Г болот экен. Түшүндүңүзбү? Түшүндү? Мен түшүндүм. Түшүндүк, анткени Жок чыгып атат да. Видите, бизде орто мисалдарында кичинекей мындай кычык жерди өзгөртүп койсок, жооз сразу өзгөрүп кетет, чыгарысы өзгөрүп кетет. Түшүндү? Анда биз толук түшүнүшүбүз керек. Анан биз балдарга көрдүкпү? Мен кандай айтам? Биз мугалим катары бир мисалдын чыгаруу жолун көрсөткөндө, биз дайыма бир жолун көрсөтөбүз, жана башка жолун да көрсөтөбүз. Түшүндү? Эки жолун көрсөтөбүз. Ар кандай жолдорду көрсөтүш керек. Эмне себептен? Потому что бизде мисалы мен квадрат көрсөттүм, бирок куб болуп калса, ушул куб да көрсөтүш керек. Потому что ар кандай мисалдар көрсөтүш керек.
Потому что балдар биз бир ыкманы жаттап калып, башка бул жакта куб туруп калса, бул силерге окшош туура. Мисалы, тоже добрый злоду эске алат, и карама каршы унуп калат, анан жообу туура эмес чыгып калат. Түшүнүктүү? Жообубуз В эмес, туура жообубуз бул жакта кандай? Г. Эмкисин карайбыз. -5, -20, -20 жана -5. Бул жакта сразу эле карайбыз. Эреже бар. Бизде сандын даражасы жуп болсо, плюс Кечирип болот. коюңуз, мен суроо берейинби? Ооба, угатам сиздерчи. Суроо берейин. Мен жанагы мындай деген эреже бар да алгебрада. Сумма нөлгө барабар болуш үчүн ар бир кошулуучу нөлгө барабар болуш керек. Ошондо тиги ар бирин нөлгө барабар эле x чейипти тапкан болбойбу? Мына жанагы x барабар минус болуп, y барабар Биз ага дегенде ошону таппадыкпы? Агай бизге ошону көрсөттү го. Экинчи жолду дагы карабадыкпы? Экинчи жолду да карадык агай менен бирге. чыгып кетип, мен билбей калдым. Эми кое тургула, силерден сурасам. Ай болду. Так. Все. Эми ошондо Кече Зечка, мен сиздин сурооңузду түшүндүм, азыр сизге түшүнүп берейин. Ооба эже сумма бар туура. Мисалы мен А кошом Б, кошом С, кошом Д 0 болуш үчүн туура ар бирөөсү 0 болуш керек туура. Бирок бул жакта биз каратабыз, что карама каршы сандар бар. Мисалы, мен А менде -5 болсо, А Б менде 5 болсо, мен кошкондо 0 чыгат. Түшүнүктүү? Менде тиги биринчи мисалда эже анан дагы качан 0 чыгат? Менде эки тарап 0-0 болсо 0 чыгат. Бул уже бул түшүндүк. Эми карайбыз. Мисалы баланчанын квадраты кошом баланчанын квадраты 0 барабар болсо, менде бул жакта только 0 кошу 0 иштейт. Түшүнүктүү? Там -5 кошом 5 бул жакта эмне иштебейт? Эмне себептен? Потому что квадраттар эч качан минус чыкпайт. А менде мисалы баланчанын кубу кошом баланчанын квадраты болсо барабар 0. Анда 0 бул жакта 0 болушу мүмкүн. Жана минус мисалы 64 кошом 64 болушу мүмкүн. Бул жакта эки ыкма иштейт. Мен ушунду айтып жатам эже, кыскасы. Так, азыр силер звук көргөнчү. Так, эже түшүндү суроо берген эже? Түшүнүктүү. Так, эже бир болгон, башка үнү башка болгон. Эже, байланышка чыксаңыз, түшүнүктүү сизге? Асылкан эже. Жапсан ойлойм түшүнүктүү эже. Рахмат сурооңузго. Эми Түшүнүктүү. Уланта берели. уланта беребиз. Эми карайбыз. Бул жакта -20, -5 болсо, бул жакта менде -20 болгондой бул жуп даража, -5 болгондой, -5 бул так даража. Ана карайбыз. Получается, жуп даража болсо, ичи плюс болобу, минус болобу ар эмес жок. Жуп даража по-любому плюс болуп чыгат. Бирок даражабыз так болсо, туура, даражабыз так болсо, ичи минус болсо, так даража болсо минус чыгат. Ичи плюс болсо, так болсо плюс чыгат. Туурабы? Макулсуздарбы? Мисалы, -2-нин квадраты бул 4 болот. -2-нин кубу -8 болот. -8. Буну түшүндүк. Туура. Бул форматта -20 бизде бул жуп даража, -5 так даража. -20 жуп даража болсо, бул плюс болот, так даража минус болот, туура жообубуз кандай? А болот. Бит эч кандай жол менен чыгарбайбыз, эч кандай мындай. Негизи мындай жаздырсак болот, конечно. -5 -20 бул 1 бөлүнгөн -5 20 туурабы? И плюс болот. Бул негизи бул жакта кереги жок. Негизи бул жакта кереги жок. Так, бул бизге баарыбызга түшүнүктүү, туурабы, эжекелер? Улантабыз, эңкисин алып кетебиз. Геометрияны карайбыз. Вот вообще давайте бул геометрияны биз көпчүлүк балдар, биз даже өзүбүз мугалим катары түшүнсөк, кандай түшүндүрөбүз. Бирок көпчүлүк окуучулар буну толук түшүнбөйт. Хотя мисал бул элементарный. Балдар кандай ойлойт? Бул жакта сразу аянт болсо, аянды табышым керек дейт. В самом худшем случае мугалимдер мындай эмне окушка мындай кылат. Мисал, бул тарап менде x болсун, туурабы? Бул тарап менде y болсун, бул тарап
x минус y турабы. Бул жагым c, бул тарабым d. Там, это вообще кошмар. Бул ушундай чыгаруу болбойт. Биз кандай чыгарабыз? В принципе, биз балдарга айтабыз. Балдар геометрияны интуиция аркылуу чыгарсак болот. Бирок по-любому математикалык далил керек. Бирок мындай. Биз мисалы математикалык жолун билбесек, интуитивно можно понять. Даже балдар мындай, видите, мындай, давайте мындай карайбыз. Бул торт чоң болобу же бул торт чоң болобу? Биз мындай жашоого барганда тортту тандасак, кандай торт тандайбыз? Кайсысы чоңураак? Экөө барабар окшош турабы? Видите, бала өзү мындай түшүнбөйт геометрияны, бирок бала билет. Эже мага айткан. Сен как ты чувствуешь, так и решай. Вот мы чувствуем, что бул жакта экөө барабар, анда жоон в деп койсок туура эле болот. Видите? Көп даже мындай двоечниктер часто бул геометрия мисалдарын туура чыгарып коет. Эмне себептен? Потому что алар мындай интуитивно эле мындай чыгарып коет, ал жообуз в деп бул жакта көрүнүп жатат. Бирок биз кандай Ой, жазып. Мен айтып коеюн. Азыр эже кечиресиз. Мындай эреже бар. Эгерде фигуралардын аянттары барабар болот, бирок чоңдуктары ар түрдүү болот деген эреже бар. Ошо мени түшүндүрүп койсок деле, экөөнүн аянты барабар, анткени аянттар жана экиге бөлүнүп атпайбы тең-тең. Ар бири экиге тең-тең бөлүнүп атпайбы, ошон үчүн барабар деп түшүндүрсө болот да, Жокка. Вот ушуну айтайын деген эже, карайсыз. Бул жакта биз 2-3 бурчтук кутар алар кандай бири-бирине барабарбы? Ооба. Барабар. Бул 3 бурчтук буга барабар. Туурабы? Бул 3 бурчтук буга да барабар, туурабы? Анда демек эмне болот? Демек булар экөө кандай бири-бирине тоже барабар болот. Түшүнтүбү? Ошону түшүндүрөм мен. Жок, туура. Жообуз гана жообуз в болот. Түшүнтүбү? Болду, видите, эч кандай чыгаруу жок, мындай чыгарабыз. 2,20 кошобуз 2,10, 2,30 менен салыштырабыз. Бул жакта, видите, мен силерге кандай айткам? Биз балдарга даража теманы түшүндүргөндө бизде кандай мисалдар келет? Мындай мисал келет. Мисалы 5-тин квадраты көбөйтөбүз 5-тин кубу 5 болот. Айтабыз, балдар даражалар кошулат. Биз аларга түшүндүргөндө бир жолду гана көрсөтсөк, тура бир жолду көрсөткөн учурда балдар ушундайны жаттап калып, мындай мисал тура эмес. Мисалы 5 квадрат кошом 5 куб. Бул, конечно, 5 болбойт, туурабы, эч качан. Болбойт. 5 болбойт. Ошол себептен бул жакта биз аны түшүндүрбөйбүз. Ошол биз сразу айтабыз, балдар, плюс болсо болбойт. Минус болсо да болбойт. Бул жакта ошол эле, видите, сомон, видите, бул сомонун классикалык мисалы. Эмне үчүн ушундай мисал турат? Себеби сомон авторлор билет. Биз аларга даражанын эрежесин толук түшүндүрбөйбүз. Көпчүлүк балдар бул жакта кошуп коет. 2,20 плюс 10 деп 2,30ду көрөт, туурабы? Бул жакта 2,30 деп ушундай так и нужно было деп в деп коет. Бул называется тузак, ловушка. Көрдүкпү? Эмне үчүн 2,30 жазылат? Бул жакта мисалы 2,30 эмес, 2,40 жазылганда, жообуз кандай б болмок. Туурабы? Эмне үчүн 2,40 жазбайт? Потому что 2,40 жазып койсок, балдар даже ушул 2,30ду туура эмес чыгарса, по-любому туура жокко келет. Бул тестология илиминде кандай болуш керек? Тестология илими эч кандай случайный жооптор болбош керек. Ошол себептен 2,30 жазат. Түшүндү? 2,30 жазат. 2,40 жазбаса, хотя бы 2,20 жазып коет, азыраак жазып коет, туурабы бизде? 2,20 болсо, по-любому здесь видно, что балдар көпчүлүгү деп коет, туурабы? Поэтому 2,20 жазбайт. То есть тестология, тест түзгөндө дайыма өзүнүн эрежелери бар. Кандай форматта стандарт түзүш керек, чтобы балдар ката кетириш үчүн, туурабы? Мындай биз мындай как жаман мындай, ушундай форматта, ушундай ниет менен тест түзүлөт. Эмне үчүн 2,30 жазабыз? Ким мага кайта айтып берет? Адаштырыш үчүн. 2,40 жазсак, эмне үчүн 2,40 жазылбайт? Анда анык эле ошо чоң болот. Даже бала туура эмес чыгарса, по-любому туура жок келип калат. Хорошо. Бул жакта биз кандай азаматпыз? Кандай түшүндүрөбүз? Бул жакта биринчиден можно как мектепте 2,10ду чыгарабыз, туурабы? 2,20 кошобуз 1 болот, туурабы? Бирок бул жакта бир көп роль не играет, туурабы? 2,20 жанында, мисалы менде миллиард сом болсо, 1 сом мага тьфу, туурабы, акча эмес деп, Кудай кечирсин, туурабы? Ушундай. Анан бул бирди карабайбыз.
2.30 деп қойсақ болот, туурабы? Ой, эмне үчүн эми тура 20. 2.20. Неге 2.20 жазып калды? 2.10 жазыш керек. Квадраты болот Сонер, 2'nin квадраты кыркын içindegi. 2.20 жазабыз, туурабы? 2.30 жазабыз. Жообуз кандай? Жообуз Б болуп чыгат, туурабы бизде? Же биз башка жөн менен түшүндүрсөк болот. Мисалы мындай карайбыз. 2.20 2 туурабы? жарым 2.10 bölüysek 2.30 бөлсөк болот эжеби? Эки тарабын 2.10 бөлөбүз, эки тарабын 2.10 бөлөбүз, 2.10 бөлөбүз, 2 плюс 1. 2.10 бөлөбүз. Бул жак 1 болот. 2.10 болот, бул жак 2.20 болот, туурабы? Жообуз кандай? Б болот. Чыгаруу жолдору ар кандай? Балдарга эмне дейбиз? Кошууга болбойт. Ну, еще есть такой запрещенный мисал, в принципе, ал негизи мындай жалпысынан караганда туура эмес, бирок бул жакта иштейт. 2.20 кошобуз 2.10, 2.30бу? 0,4 алып койсок болот. 2 квадрат 4 плюс 2 6 чыгат, бул жак 8 чыгат. Бирок это не всегда работает. Ооба, бул 2.10 бөлгөн эле туура. Нөл бар дагы эле жазылат экен да, акырында нөл бар эле. 22, 23 болуп калса дагы жазылбай калат экен. Ооба. Карайсыз, эми мындай даже мындай кылсак болот. Биз балдар айтабыз, 2.10 балдар бул 1024 бул мындай кичинекей сан. 2.20 андан канча эсе 2.20, 2.10дон канча эсе 2 есе, 2 есе көп. 2 есе көп. канча эсе? Экеси чоң. Жок, 2 эсе Эки эсе. 1024 эсе. 2 жолу. Квадрат. Ооба, 1024 есе тура. Мен 2.10го көбөйтөм, туурабы? 2 эмес, мен 2.10го көбөйтөм. То есть канча? А, 1024 эсе көп, туурабы? Получается, бул мындай кичинекей планета болсо, туурабы? Бул андан даңкайган чоң планета, туурабы? Анда 2.30 кандай? 2.30 бул планетадан кандай? Дагы андан да чоң, 3 жолу. туурабы? Ben жообуз кандай? 1024 По-любому Б. 3 жолу турат. 2.10дон 3 жолу турат. Ой, ага, хорошо. Суроо, 2.13 2.10дон канча эсе чоңураак? 8 есе. 8 эсе. 2.10 көбөйтөбүз 2 куб, туурабы? Бул кандай? Бул 8 болот. Кандай? 8 эсе, туурабы? Бул түшүндүк. Хорошо. Карабыз, бул түшүндү бизге. Бул мисал карайбыз. X минус 4 көбөйтөбүз X кошобуз 6 0дон аз. Бул барабарсыздык. Барабарсыздыкты көп учурда, кстати, мен силерге азыр айтып атам. Мен силерге айтып жатам. Так, мен мындай айтып жатам. Урматтуу мугалимдер, жерде толук башкача, дайыма ар бир мисалды башка акма менен чыгарабыз деп силерге азыр айтып жатам. Бирок это работает не всегда. Кээ бир мисалдар, мисалы барабарсыздык, биз кадимкидей эле мектепте үйрөткөндөй чыгарсак болот. Түшүндү? Даже мындай мисалдар келет сомодо. Мисалы m куб көбөйтөбүз m квадрат кошобуз 5, туурабы? Ушундай да мисалдар келет. m5 кошобуз 5m3 деп. Ушундай жол менен чыгартабыз. То есть дайыма биз мектепте үйрөткөндөй мамиледе чыгарсак болот кээ бир мисалдарды. Мисал, бул мисалды карайбыз. Бул жакта бизде кандай? Метод промежутков, туурабы? Кайрат, видите, добрый злой карабыз. Минус 4 бизде кандай? Злой, 6 добрый. Анда x добрый 4, бул злой минус 6. Сан огуна бирок биринчи минус 6 жазабыз. Анан 4 жазабыз. Мындай кетебиз, туурабы бизде? Бул жакта минус 6 алсак, давайте, мисалы минус 8 алып көрөбүз. Минус 8. Ну, сразу плюс, минус, плюс деп жазып койсок болот. Давайте бирок ачып чыгарабыз. Минус 8 алсак, минус 8, минус 4, туурабы? Минус 8 плюс 6, бул жак минус, плюс болуп чыгат. Плюс болуп чыгат. Бул жак минус, плюс болуп чыгат. Бул жакта давайте 0 алып көрөбүз. Минус, плюс, минус. 0. 0 болсо минус болот, бул жак плюс болот, минус чыгат. Туурабы? Аны биз түшүнөбүз. 5 алып көрөбүз бет жактан, алтын. Сизде мисалы мектепте интерактивный доска бар болсо, туурабы, ушундай форматта иштеген абдан мындай жакшыраак. Же цветной мелоктор менен, туурабы, это балдарга түшүнүктүү болуп калат. Мисалы там, ну, бул жакта 6 алсак, туурабы, 6 алсак. Плюс болот, туурабы бизде. Плюс болуп калат. Хорошо, ушуну биз түшүндүк. Эми минус 6-тан 4-кө чейин карап турат экенбиз. Хорошо, эми
Получается, бирок менде кандай шарт? Менде бул жакта менде 0дон аз дейт турабы. То есть мага кандай керек? Бул мага дайыма минус болуш керек. Минус болсо мен эмне кылам? Минус болсо мен бул тарапты карайм. Кандай диапазонду? Минус 6дан 4кө чейин турабы, ушуну карайм. Бирок суроо, минус 6-ын өзүн жана 4-ün өзүн алсам болобу? Болбойт. Болбойт. Качан кандай учурда Алар алсак билбейт. болот? Барабар Жерде болот. Барабар болсо турабы? Барабар болсо. 4'tü алабыз жана минус 6'ны алсак болот турабы? Барабар болот. Бирок бизде барабар жок, поэтому минус 4'ün 6'ны албайбыз. Получается, менде x минус 4, 6 боло албайт турабы, потому что эмне бизде барабар жок турабы бизде. Ушуну минус 8 боло алабы? Боло албайт. Боло албайт. 6 да Минус боло 5. албайт. Канча болот? Минус 5 бар. 3 болушу 5, по-любому. минус 3, минус 2. 5 кичинекей сандар болот экен да. По-любому 5-ге жетпейт турабы, 5-ге жетпейт. 5 бизде Бештен бул жактагы турабы. Беш чоң, Б вариант. Жалпы жообуз Б кандай? вариант. Жалпы Жогу жообуз Б. кандай? Жалпы жообуз Б болот. Б чоң. вариант. Б. Түшүндү бизге? Интервал метод. Ну, ушундай түшүнөт. Конечно, можно еще мындай. Интервал методун колдонуп келебиз. Хорошо. Так, мен ушун Интервал баарын методу. Так, мен ушун жаздым баарын силерге да эме презентация катары сактап жутуп коем, хорошо? Дальше кетебиз. Так. Интервал Эми методу менен. өзүбүз чыгарып көрөбүз. Бул эки мисал көрүнүп жатабы бизге? Сен башын алып коем азыр. Ушул эки мисалды чыгарып көрөбүз өзүбүз. Давайте. 5 мүнөт өзүбүз иштейбиз, өз алдынча. Тегерек столдун четинде эркектер Давайте бул цилиндр чыгарабыз, цилиндрди кийин потом чыгарабыз. Цилиндр чыгарып көрөбүз. Хорошо. Биздин Бга болгон катышы Так, азыр 2 мүнөт өзүбүз чыгарабыз, 2 мүнөт. Онлайн курс по этим порционированным анимациям сделать. Так, мен бул жактамын. Болду? Жооп берсек болобу? Ооба, жообуз кандай болду? 3-төн 1 чоң. Б вариант. Экөө тең барабар. Экөө тең Жок, барабар. барабар болбойт. Барабар болбойт, 3-төн 1 чоң. 3төн 1 чоң болот ага. Эгерде 4-төн 1ге барабар. Өлөм 4-төн 1ге барабар. Хорошо, азамат. 3-төн 1 чоң Б. Ой, жутура. Хорошо, так карайбыз. Азыр бизде логикабыз кандай? Логикасы мындай. Биз бул жакта ушундай цилиндр келгенде көлөмдүн формуласын там пи р квадрат h турабы, аны биз колдонбойбуз. Каша болот. Мындай эле кадимки деле представим, что бул жакта бизде самурай турат, көрдүк, самурай. Самурайда самурайда кылыч бар. Тура, кылыч бар го, кылыч. Кылычты көрдүкпү? Кылыч менен эмне кылат самурай? Кылыч менен ортодо муну кесет, көрдүкпү? Анан мындай кесет, көрдүкпү? Кесилди. Канча болду бизде? 1,
2, 3, 4. Ушул кусоктор одинаковый тура. А бизде кусоктун кандай бөлүгү боюлгон? Жалпы 4 кусок бар тура. Бул 4 кусок бул цилиндрдин жалпы көлөмү. Bir кусогу боюлгон 4төн 1 тура. Жообуз кандай экен? А 4төн 3 же 4төн 1 жообуз кандай? Туура жообуз бул жакта Б болот. Түшүнүктүбү бизге? Хорошо, улантабыз. Так, эми мисалы силерге цилиндри бар. 3кө бөлдүк. Кандай бөлүмү боюлгон? 1, 2, 3, 4. 6'dan 1. 6'dan 1. 6'dan bir bölük. 6'dan 1 bölügü. 6'dan 1 azamatpыз. Дагы мындай кетет. Мындай, мындай, мындай. 3кө бөлдүк. Бирок мындай кетти. Кандай бөлүк боюлгон? 2. 6'dan 2. 3'ten 2 bölük yine. 2'den 1 bölügü. 2'den 1 2'den bölügü. 1 bölük. Жарым. 2'den 1 6'dan 1 bölügü. болуп калат. 2'den 1 jarımı boyup Жок, koyalım. жарым эмес. Карайсыз. 3'ten 1, 3'ten 1. Биз давайте биринчи мындай бөлөбүз. Жарымдан бөлөбүз, туурабы? Бул бөлүк бул 3төн 2си, туурабы? Бул бөлүк 3төн 1. Бул 3төн 2'nin жарымы. Бул жарымы го, туурабы? 3'ün 2'nin жарымы. Та 2'den 1'ge көтөрөбүз, жарым болот. Кандай болот? 6'dan 2 болот, туурабы? 6'dan То есть 3төн 1 болот. Бул 3төн 1, бул 3төн 1 туурабы? То есть кандай бөлүк боюлупту бизде? 3төн 2си боюлуп. 3төн 2. 3төн 2. Биз үстүн коштук го. Үстүн кошобуз. Бул жак түшүндү? Ушуну кошобуз. 3төн 2 болот. Түшүнүктүү. Жолдош, чоң иштейбиз. Так, эми давайте акыркы мисал. Бүгүнгө негизделиштүү. Акыркы мисал тегерек столдун четинде. Кесес самурайдын бөлгөнүн кайрадан көрсөтүң эле мен. Так, биз мындай бар. Цилиндр көрдүкпү? Цилиндр биз мындай ортосунан бөлөбүз. Көрдүкпү? Ортосунан бөлөбүз. Агай. Ортосунан бөлөбүз. Тура анан мындай калган ортосун дагы мындай бөлөбүз. Четинен бөлөбүз. Түшүндү? Ушундай бөлөбүз. Просто азыр мен силерге кандай көрсөтөм? Азыр менен көрүп Бир атасызбы? суроо берейин. Ооба. Могу чекити цилиндрдин бийиктигинин как ортосу экенин на глаз эле аныктап жатабызбы же берилгенби? Бул берилген. Орто Жазып турат. Берилген. Ортосунун түзүүчү сызыгы турат бизде. Ортосунун түзүүчү сызык. Түшүндүм. Так, аны карайсыз. Ну, самурай бул получается биз бул кагазын көрүнүп жатабы? Кагазында. О, Кудай, көрүнүп. Ортосун мындай бөлөбүз, тура мындай жанына бөлөбүз. Короче, мен башымда бөлөбүз, анда мындай бөлөбүз. Самурай түшүндү. Түшүнүктүү болду самурай. Ооба, улантабыз. Давайте акыркы мисал. Тегерек столдун четинде эркектер жана аялдар отурат. 3 эркектин эч бири менен жанаша отурган жок. 2 аялдын да эч бири жанаша отурган жок. Эгер столдун тегерегинде 14 адам отурса, анда бул столдун тегерегинде отурган аялдардын эң аз саны канча барабар? Жанаша болгондо биз билебиз, бизде жанаша буруч бар, туурабы? Мындай. Жанаша. Жанаша, то есть жанында ким отурат, туурабы? Бизде жанында шарт боюнча кандай экен бизде? Биз эми карайбыз. Бул бизде текст мисал, бул экинчи бөлүктүн мисалы. Негизи кыйын мисал деп эсептесек болот. Так, давайте, менде азыр учета бул жакта зал ожидания включен, бирок сураныч мугалимдер кеч кирген мугалимдер сураныч вовремя киребиз, бирок кирбей калган мугалимдер же түшүнүксүз болгон мугалимдер же мүмкүн силерде связь жаман болуп калса, биз силерге YouTube форматта записти жөнөтүп коебуз, туура. Ушул записти кайра карап чыксаңар болот. Эми карайсыз, тегерек столдун четинде бул биз текст мисалды балдар көчүрүк форматта кадимки бул кыргыз тили деп ойлоп, бул кыргыз тилде текст окулеп деп мындай эле окуп коет. Мындай эле окуган туура эмес. Бул математика мисалы. Математика мисалы кандай чыгарыш керек? Математика мисалы дайыма сүрөткө тартабыз. Давайте, стол тегереккен кандай 3 эркек жанаша отурбайт. Чийип коебуз. Балдарга сразу түшүнүктүү болот.
Эки аял кандай? Эки аялда жанаша отурбайт. Балдарга сразу түшүнүктүү болот. Эгер столдун тени 14 адам отурса, карайсыз. Аялдардын кандай? Эң аз саны. Аялдар эң аз болуш үчүн, аялдардын саны аз болуш үчүн, эркектен саны кандай болуш керек? Максималдуу болуш керек. Туурабы? Давайте столду чийип көрөбүз эми. Эркек сразу аял отургузсам болобу? Дагы бир эркек отургуза алабы? Болот, бирок ал бизге кереги жок. Бизге эркектин саны көп болуш керек. Потом эркек, үчүнчү эркекке тыюу салынат, аял. Эркек, аял. 6 болду. Эркек, аял. 9 болду. Эркек, Аял, bir erkek, anam аял. аял болот. Канча киши отурат? 14 киши, туурабы? 12 болду. Анан эркек, дагы эркек болду, 14 болду. Бирок эркек жазган болот. Видите, 4төө жанаша болуп кетти. Поэтому бул эркектер ордуна аял жазабыз. Аял, 2, 3, 4, 5. Көрдүк канча аял экен? 5 аял. Түшүндү? Бул жакта можно через уравнение, бирок через уравнение болгондо көпчүлүк 4 аял деп коет. Почему? Потому что тендемени караганда, тендеме аркылуу биздин столубуз мындай болуп калат. Скамейкадай турабы бизде? Мисалы, эркек, аял турабы? Эркек, аял, эркек, 3 эркек болуп кетти. Там аял, эркек, аял, анан эркек отурсак болот. Бирок бул жакта стол, бул скамейка эмес, бул кандай? Бул тегерек турабы? Поэтому бул эркектер бул жакта түз болгондо жанаша отурбайт, бирок тегерек болгондо булар экөө кандай? Жанаша отуруп калат. Поэтому ушундай мисалды көп учурда графически чыгарсак туура болуп калат. Түшүнүктүү? Тендеме аркылуу чыгарсак, мисалы кандай болот? Там 2 эркек турабы, плюс 1 аял болсо, баары бар 14 десек, бул жакта бизде 4, бул жак канча эркек алабыз бизде? Короче, бул жак, мындай кыйын болуп кетет. Самый легкий бул графически чыгаруу легкий болот. Кыскасы бул бизге түшүнүктүү. Так, бул бизге түшүнүктүү. Улантабыз, эми. Так, болду. Жалпысынан ушуну биз бүгүнгө сабагыбыз бүттү. Так, баары кызыктуу болдубу? Ооба, кызыктуу болду. Кызыктуу болду, рахмат. Так, менде бул жакта Нарын жана Көл районунан, областарынан кирген мугалимдерге мен силерге былтыр бунун баарын түшүндүргөм. Бүгүн силерге как в формате воспоминаний турабы. Эртеден баштап буюрса башка тема өтөбүз, башка мисалдар чыгарабыз и көп иштейбиз. Бүгүн сураныш, мен ушул презентацияны силерге жүктөп коем. Баарын жазгыла. Дептер ачабыз, отдельный блокнот орто деп жазабыз. Баарын жазгыла. Добросовестно. Ушун жазганда эсте калат, анан дайыма сенин колдордон болот. Андай в устный формат озек болуп кетсе, по-любому бүгүн вспомним, завтра не помним. Туурабы, ушул болуп кетет бизде. Поэтому Сүйлөбүш керек, ооба. баарын телеграмга, керектүү материалдарды телеграмга jutуп коем. Так, суроо болсо, Рахмат. давайте суроолорду Телеграм каналдын ссылкасы барбы, агай? мен силерге jutуп салып коем телеграм каналдын ссылкасын. Хорошо? Рахмат. Эртең баарларды күтөм эртең, хорошо? Рахмат, жакшы сабак болду. 6 күн окуйбуз, хорошо? Всё. Угуп атасызбы? 4:30-дан 5:30га чейин дагы, Суббота воскресеньеде окуйбузбу? Группа написаниясында расписание жазылган. В описании группы расписание жазылган. Хорошо? Ал жакта так жазылган. Качанча. Данныйларга кирсе, Айрыкча чоң санды чоң тегерек, кичине санды кичине тегерек менен белгилегениңиз аябай пайдалуу болду. Рахмат сизге. Рахмат. Дагы буюрса колдонобуз, хорошо? Мен сизге баарын jutуп коем. 6 күндөн кийин бүтөбү же дагы 1 айда 6 жолу болуп турабы? Жок, бүтөт. Бирок мен силерге телеграмга кошом, ар кандай видео сабактар жүктөп турам буюрса. Хорошо? Мен баарын силерге потом айтып берем, хорошо? Видео форматта. Сабакка чоңойгон жакшы калгыла. Саламатта болуңуз. саламатта болуңуз. Жакшы калгыла.